Биякта ежевика, биягында малина силерге азыр. Биз бүгүнкү күнү мынакей ушундай түшүмдөргө жетип аткан дыйкандарыбыз бар. Кышка даярдык, ежевиканы бир аз эртерээк суудан токтотуш керек. Көчөттөрдүн состояниясы ар бир нерсени өз учурунда жасаса, Региондорго өсөбү, өспөйбү деп таластан чалышат. Нарындан, Коштон, Баткенден, Көлдөн бизге өсөбү деп. быйыл тигилген Очень село. бул. Конечно, конечно. Калибрлар соңку чоң-чоң. Караңыздар. Бул сорттагынын, бул башка сорттар. Мисалы үчүн азыр күздө отургузса, анан жазда отургузса, айырмасы кандай болуп калышы мүмкүн? Азыр тиксе боло берет. Силерден кандай көчө сортун алып жатыр? Кислый болот, анан транспортабельность жагы жок. Ушул көчөттү ушулну көктөтө албаса, анан молор уже мына карарып атат, уже булар бышып калды. Буларда бир да колючка жок. Кереги жок. Маравелла, Индоросадера, Полонез. Эми жаткыр баштайбыз. Казакстан, Өзбекстанга, чет мамлекет туугандарга да жөнөтүлүп атат. Ежевикага көбүрөөк асот кетеби же малинага? Мекендештер, саламатсыздарбы? Биз кайрадан Каражыгач айылына келип отурабыз. Кубанованы тааныйсыздар. Малина мөмөчү эң мыкты мөмөчүлөрдүн бири деп жаңылышпайм айтсам. Анан ушул ежевиканы көп тартып калабыз. Ежевиканын эң биринчилерден болуп, эң мыкты өстүрүп келген дыйкан деп да айтсам жарашат. Анткени өзүңүздөр билесиздер, көп жылдан бери тартып келатабыз. Азыр ушул кайра полега келдик. Бүгүнкү күнү октябрдын аягы болуп калды. 20 октябрь болуп атат. Бизде аябай көптөгөн суроолор бар. Күзгө кандай даярданыш керек? Азыркы учур көчөттүн да сезону экен. Ушу көчөттөр боюнча да маалымат берели. Ошондой эле ежевика, малина сорттор боюнча ушул анан кийин региондордон көп чалышат да. Кандай өсүп атат, өсөбү, өспөйбү. Андан тышкары казак бир туугандар, өзбек туугандар чалышат. Ошолорго боюнча азыр бүгүнкү чыгарылышыбыз болсун, урматтуу көрүүчү. Анда эмесе, Кубанова биздин көрүшүнөн бир учурашып коебуз, анан сөздү улантабыз. Ассаламу алейкум, көрөрмандар, малина сүйүүчүлөр, Agro Life, şu bizdi дайым көрүп жүргөн көрөрмандар, амансыздарбы? Şu аяз иним постоянно келип калтырбай, мени зериктирбей тартып турат. Дагы ошо чыкканга дагы туура келип атат. Эми адамдардан көптөгөн суроолор болуп атат. Ошолор жок. Эмнеге чыкпай калдыңар, эмнеге айтпай калдыңар деп. Ошого бир аз болсо дагы мындай жакшылык үстүндө бир маалымат жеткирели деген максат менен чыгып атабыз. Ооба, анын үстүнө бизде соц тармактарда көптөгөн суроолор бар. Ошолорго жооп кылалы бүгүн, кененирээк. Мына биз азыр полядабыз. Биякта ежевика, биягында малина. Силерге азыр кененирээк түшүндүрүп беребиз. Биз ушул өткөн жылы дейличи, өткөн сезон деп коелу. Бирок 2025-те бир өзгөчө бир ежевиканын түшүмдүүлүгүн көп тарттык да. Ушул эле Чүйдө, ушул эле Сокулукта, Беловодскийде бүт бар сиздердин шакирттериңиз экен. Бүт бар сизден алган, үлгү алган дыйкандар экен. Ийгиликтерин көрдүк. Мен дагы ушул карап жүрүп, маалымат топтоп жүргөн киши катары сизге рахмат айткым келип атат. Анткени деген алардын түшүмгөр болуп сүйүнөсүң да. Айыл чарба болсо өнүгүп атат, элдер жумуш болуп атат. Болгондо да гектарлап шакирттериң иштетип атыптыр да. Анан ошол мыкты дыйкан катары ушундай элге үлгү көрсөтүп аткандан кийин сиз өзүңүз ушул бүгүнкү күнү ушул сезондун бир жыйынтыгын бир кыска нуска айтып берип коюңуз, анан көчөттөргө өтөлү. Көчөттөр эми бул күндөгүдөй эле биздин жумуш. Урожай бүттү, урожайдан кийин көчөттөр башталды. Анан бир жагы мен бүгүн эле где-то бир 2 саат мурда бир киши келип кетти. Бир ай мурдадан келип кеткен болчу. Анан бүгүн дагы келип 2 саат мурда мындай сүйлөшүп, ушу сиздин шакирттериңиз ушундай чыгып атыптыр. Ошолорду көрүп мен аябай баягы суктандым. Мен деле сизге шагирт болоюнчу, ошондой ушу мыкты чыккан шакирттериңиз бар экен деп атат. Эми бүт баардыгы бирдей болбойт экен да эми. Баардыгы бирдей болбойт экен. Мыкты чыккандары бар экен. Ошо мыкты чыккандарыдай мен атаңдашып ошолор менен иш кылайын. Ошого мага мында бир дайым ушу жумуштун ушу жумушта мага совет берип, мындай бир акыл насаатыңызды айтып туруңузчу деп келип кетти. Чоң киши экен. Бирок ушинтип кетти да. Мен айттым, мен колумдан келсе баардык нерсени мен айтып деп неме кылганга мен даярмын.
ошондо сөздөрдү эшиткенде мен деле ыраазы болом деп ответ бердим да. Акырындан ошентип шакирттериңиз көбөйө берсе, алар дагы бирөөнү үйрөтөт, алар да ошентип кетип өнүгөбүз да. Мына ошо эң башы ушул кубанабыз болуп атат. Анткени биздин YouTube каналдан да көрүп атышыптыр балдарчы. Ошондуктан биздин YouTube каналга урматтуу көрүүчүлөр, катталыңыздар. Ушул ар бир дыйканды тартып турабыз, алардын ийгиликтерин көрсөтүп турабыз. Силер деле ошондой жолго түшүп, силерге ийгиликке жетет деп ойлойбуз да. Кубанова, келди эми бир ежевика эмелерге өтпөйлү, малиналарга. Эң биринчи суроо. Кышка даярдык. Кимде биринчи, экинчи кадамдарды кылыш керек? Кышка даярдык ежевиканы бир аз эртерээк суудан токтотуш керек. Малинаны кандай эмес. Ежевиканы караган жол бир аз башкачараак, малина бир аз башкачараак, клубника бир аз башкача. Ежевикага келсек, ежевиканы бир аз эртерээк токтотобуз, эртерээк уктатабыз буларды. Эртерээк уктатабыз, алар эртерээк даяргерчилик көрүш керек кийинки жылга. Буларга суу берип турсаң уктабайт. Сууну ошон үчүн эртерээк токтотобуз. Бул элге аябай маанилүү немелердин бирөөсү. Бул нерселер керек да. Андан кийин ушул убакыттан баштап көчөт сезон башталып атат. Көчөт сезондон кийин аркасынан уже дары дармектерин салып, дары дармектерден кийин кык берип, анан жаткырып жаап койсок, анда уже алар уже эмки жылга чейин ошол берген питание менен жамгырдын, кардын суусу менен акырын питаться этип эмки жылга даярданып турат. Өзүнүн процесси кыла берет. Процесси ушундай. Кыска нуска айтканда ушундай. Бизде эме деп сурашат да, региондорго өсөбү, өспөйбү деп таластан чалышат. Нарындан, Оштон, Баткенден, Көлдөн бизге өсөбү деп. Ушул боюнча не дей аласыз, Кубанова? Өсөт. Например, көлдүн погодасы аябай туура келет. Жалпы көл. Жалпы ягодага аябай туура келет. Потому что булардын немесин биз дайым айтып келебиз, 30 градусту аябай булар жакшы неме кылат, кабыл кылат. Андан ашса уже бир аз жүдө баштайт. Көлдө 30 градус болот, кечкисин погодасы ылдыйлайт, аябай ылдыйлайт. Перепад жакшы. Бул перепад буларга болуш керек ягодага. Таласта деле ошондой погодасычы, аябай жакшы. Бирок ошто ысык. Ошто бир аз неме, бирок ошого иммунитетин жакшы кармап, бирок сетканы тартыш керек. Агросетка. Сетка тартпасак, күндүн нуру аябай багада катуу жүдөтөт экен. Ошого күндүн нуруну алып турса, жанагы ысык анчалык жүдөтпөйт. Бирок өсөт. Ооба, өсөт. Эч кандай проблема жок. Урожай алып атат, менден алган немелер уже практически көрүп атат. Андан сөз жок. Бирок күндүн ысыгыны кесиш керек. Сетка менен кесиш керек. Күндүн нуру точно тийгенде уже ожог берип, уже көчөт канда малина болсун, ежевика болсун, клубника болсун, ол мөмөсүнө иштей албай өзүнүн жанын сактаганга иштеп калат экен. Ошон үчүн күндүн нуруну тоскондо анда уже ысыкта бул эч нерсе болбойт. Мынакей. Маселе ошондо. Демек, бир жыйынтык чыгаралы. Жалпы көлдүктөр коркпой эле койсо болот экен. Өстүрсө болот, Мынакей. Сонун айтып атат. Климаты, көлдүн климаты жакшы. Биз дагы баарыбыз дыйкандар билет. Жери да жакшы. Өстүрө бергиле дейт да. Эми албетте жакшылап карагыла, карагандан да көп нерсе болот. Караган бул башка маселе. Ооба да, башка маселе. Негизи өсөт. Буйруса, балким Кудай буйруп калса, биз эмки жылдары барып, көлдөн деле тартып калыш мүмкүнбүз. Талас. Таласты биз билебиз. Жанагы границага жакын жери бар, анан Сусамыр жагы бар. Ошо граница жагы бир аз ысыгыраак окшойт, Ошо бир аз ысыгыраак деп айтсат, ортосу бар, анан ортосу климаты тиги Сусамырга жакын жери аяк салкын да. Мен таластык коллегаларым бар, алар ошентип эле айтышат да. Жалпы өсөт, бирок мынакей ушул өйдө жак тарап болуп калса, агросетка жок эле өстүрө берсе болот, Анан түштүк тарапка агросетканы негизи жалпы сунуштайт экенбиз. Анан нарын жергебиз бар, нарын өзгөчө бир кочкор жерде, жергесинде суук жүрөт да, тамырга аябай өшүйт. Аякка кышкысын жаап аябай жакшы караш керек, Кышкысын
обязательно жабыш керек. Канчалык кышындасы жакшы чыгарсак, урожай жакшы болот. Слабый чыгарсак, анда слабый болот. Кыштан жакшылап чыгыш керек экен. Азыр негизги маселе бүт бардык нерсе каражатка келип такалып калды. Каражат болсо үстүндө сеткасы дагы бар, жапканга агроволокнасы дагы бар. Ар кандай микрон менен. Акчасына жараша. Бардык жерде сатылып атат ал. Россия деп айтышат да. Эми биздин мекендештер көп да Россияда. Ошо Россияда кандай өсүп атат, анан кандай болушу мүмкүн ошол жерде? Маалыматыңыз барбы? Россиядан алып кеткен кишилер болду. Анан мен ошолорго айттым, силер бул жактан албай, ошол жактан эле албайсыңарбы десем, билбейм. Жок, бизге буяктыкы жагат деп алып кетти да, бирок ошол жактан алса деле болот. Немечи көчөттөрдү. Бирок бул жактан алып кеткен практикамда болду. Эми ал жердин климаты бир аз баадай влажность аябай чоң. Влажность аябай чоң. Влажность аябай чоң болуп, салкын болгондо өзүнүн дамыны жоготуп берет экен. Мынакей. Ошон үчүн биздин ягодабыз, Кыргызстандын ягодасы Россияда баалуу экен да. Биздин мындай климаты кичине анча-мынча туура келе бербейт экен. Мынакей, Россияда демек болот экен. Азыркы көчөт убакыт башталды. Ono ежевиканын, малинанын өзүнчө бөлүп айтып бериңиз. Ежевиканы кайсы убакытка чейин отургуш керек? Малинаны кайсы убакытка чейин отуруш керек? Бул отургузган убактысы бир эле. Муну азыр 20 октябрь, уже кечкисин салкын болуп аябай погода не болуп калды. Кечегиде уже бир суук кар жаап туруп кетти, уже эми баштадык. 20 октябрда мынакей бүгүнкү күнүбүз 20 октябрь. Кайсы число? Ноябрдын кайсы числосу? Бүгүн биз баштадык. Отургузулуп бүтө турган убактысы булардыкы жерге тоң түшкүчө отургузсак боло берет. Себеби күздө отургузулганда күн салкындаган сайын бул ягодалар уйкуга кете берет. Ошон үчүн биз шашпай эле жерге тоң түшкөнгө чейин отургузсак болот. Кайсыл жерде? Эгерде январда түшө элек болсо, январда да отургузсак боло берет. Жаңы жылдан кийинби? Ооба. Кыштын ортосундабы? Боло берет. Просто жерге тоң түшө элек отургуза бериш керек, коркпош керек. Мынакей. Маселе кайсыда болуп атат? Маселе эрте жаз. Муну азыр күнүгө салкындап атат, туурабы? Эртеге марттан баштап, февралдан баштап күнүгө жылыйт күн. Ал убакта бул күнүнө ойгонот бул. Акырындык менен бул күнүнө ойгонот. Ошон үчүн булар ойгон электе уктап аткан убакта отургузуп койсо, бул өзүнүн немесини жоготпойт, көктөгөнгө жакшы болот. Ошон үчүн биз эрте жазда тигем дегендерге мен айтамын, уктап аткан убакытта тигип калсын. Эрте күздө деп атасызбы? Эрте жазда. Жазда, Жазда. Азыр эми уктап аткан убакыт эми. Уйкуга кетип аткан убакытта отургуза берсин. Жерге тоң түшкүчө. Жазында күн жылып аткан убакытта. Күн жылып аткан убакытта мүмкүн болушунча эртерээк. Бизде патерия болду, мынча патерия болду, тигинче патерия. Ошол кеч отургузгандан. Ошон үчүн өзүнүн правиласы менен отургузуп неме кылса, өсө турган убактысыз немеси дагы, эгерде жердин витаминдери жакшы болсо, жакшы каралса, анда жеткиликтүү уже 1 жылда ежевика 4 метрге чейин, биринчи жылы 3 метр, 4 метрге чейин өсүп бере алат. Биринчи жылы, Биринчи жылы. Эми мынакей, урматтуу көрүүчү, күздө отургузгула деп кээ бир адамдарга биз мындай чыгарыштар жасадык да. Күздө кыймылдайлы, мындай жумушту көбүрөөк жасап койсок болот, жаздан көбүрөөк колубузду бошотконго мүмкүнчүлүгүбүз бар да күздө жасап. Анткени бизде эми Кыргызда адат болуп калды да, күздө баягы той тупур менен неме менен кичине өзүбүздө көчөт эмес, өзүбүздө уйкуга кирип баштайбыз да. Биздин менталитет. Менталитет да ушундай да. Болбосо күздө айдатып, отургузуп да койсо болот экен, дары-дармегин берип дагы керек болсо мына капельный эме бүт баарын жасап да койсо болот экен. Жазында минимум жумуш кылып койсоңор болот экен да. Эми ушул кайрылгандарга айтып кетейин. Биз жетишпей калдык, быйыл болбой калды дегендерге мынакей кубанып айтып атат. Тоң түшкөнгө чейин, өзгөчө түштүккө аябай кеч кирет тоң. Ого. Отургуза бериңиздер, жетишесиздер, күздө көп жумуш кылып калыңыздар деп сунуштайлы. Эч ойлонбой отургуза берсин. Ойлонбой отургуза берсин. Нормально. Күзүндө отургузуп койсо, жерге баргандан кийин эрте жазда отургузалык, например, жазда отургузалык.
жазда марттын башында делик. Марттын башында өзүнүн учуру болот, нормальный. Отургузгандан кийин бир 10 күн жерге адаптация болот ал. Ошентип убактысын кетирет. Значит, марттын аягына апрелде отургуз, да 10 күн ал жака барып отургузат, стресс алат, не болот. Ушинтип өзүнүн немесин кетирет. Жерди ушул күздө азыр кээ бирлер азыр ушу чыгышты көрүп туруп жери эгин жыйнаган, Ооба. бедесин чапкан. Азыр кандай кадамдарды кылып ийсе болот? Мисалы үчүн биз айтабыз, анализге бергиле деп, эмет жериңерди айдабай туруп анализге бергиле, жер семизгич берип алгыла, калий, фосфордун маалыматтарын топтоп алгыла деп айтабыз да. Сиз тажрыйбалуу дыйкан катары кандай сунуштарды айтасыз ушу күздө азыр эмне кылыш керек? В первую очередь жерди айдатып туруп, анализге берип коюп, башка жумуштарын кылгыча анализ чыгат. Ооба. Анализ чыгат. Ошол жерде кандай элемент жетишпей жатат жерге. Берип алса, бүт бардык элементи көчөткө эмне тигем десе алар айтат. Ошол жерде мен моундай нерсе тигем десе, бул нерсеге мынау нерселер керек, элементтер керек. Ошого мынаудан бер деп өздөрү айтат. Сунуштамадан Сунуш айтат. Ошолорду берип алса, ал тиккен көчөтү бүт бардык нерсе жетишип турсачы, ошолордун көңүлдөгү да өсүп бере алат да. Ошо агротехнологияны туура колдонуу Ооба. эмеси. Бизде эми просто ушундай бир аз жетишпегендик болуп атат, но бирок элибиз жакшы ойгонуп калды, билип калдык. Азыр маалымат Ооба. топтоп атабыз. Биз ушу Агролайфта иштеп атабыз, ушу элге көбүрөөк маалымат берип калалы деп. Сизге ошон үчүн көп суроолорду берип атабыз. Сизге рахмат. Аябай сонун маалыматтар болуп атат, урматтуу көрүүчү. Мынакей күздө биз эми баарыбыз эле даярданып аткан учурда көрсө деген жумуш кыла берсек болот экен да. Жаз менен күздүн айырмасын бир айтып коюңузчу кана. Мисалы үчүн азыр күздө отургузса, анан жазда отургузса, көчөттөрдүн ошо өсүмдүктүн айырмасы кандай болуп калышы мүмкүн? Айырмасы бул убакыттан турат. Например, эмне күзүндө отургузганда жерге адаптация болду. Жерге жазындасы жер жылы баштаганда өз учурунда чыгат, өз учурунда өсөт. Жакшы караган болсо, ошол өз каалагандай өсүп бере алат. Жазындасы отургузганда убакыттан артка тартылат дагы. Ошону менен ал кечигет, канча бир проценти эгерде кеч отургузулган болсо куурайт. Бул биринчиси. Экинчиси, мисалы үчүн, жазындасы чүйдө эрте жаз келет. Ооба. Көлдө кеч жаз келет. Ар биздин региондордо ар кандай жаз келет. Ошого көчөттөр немесе анча жакшы туура келбей калат да. Күзүндөсү бүт бардык жерде бирдей. Азыр эч жерге кар түшө элек. Ооба, Кыргызстан боюнча түшө Ооба, элек. Кыргызстан боюнча түшө элек. Азыр тиксе боло берет, ойлонбой. Жазындасы ал жерде бизде жерде жумуш кылып аткан убакта ал жерде кар болот. Бизде жалбырак чыгарып, чоң жалбырак болуп калганда аларда жерде иштей турган убакыт болот. Ошон үчүн күздө отургузуп койсо, алар утурбайт. Айырмачылык ушунда. Мынакей. Бир да киши айткан жок. Күздө болбойт деп бир да киши айткан жок. Адистерди айтып атышат, дыйкандар да айтып атышат. Жалпы эле жер айдасаң күз айда, айдабасаң жүз айда деп деле койчу эле го. Кыргызда негизи эле күздө деген нерселер бар да. Эми ушу күз боюнча теманы токтотолу дагы. Көчөттөрдүн кандай түрлөрү бар сизде? Малинанын кандай түрлөрү бар? Ежевиканын кандай түрлөрү бар? Качан келип алса болот? Кантип брондосо болот? Ушул боюнча бир кененирээк айтып берсеңиз. Эми көчөттөрдү жазындасы сезон бүткөндөн кийин баштап эле кишилер баягы заказ бере баштаган. Азыр ошо заказдарды буюрса бүгүн баштадык. Азыр эми башталганда эле чу дегенде азыр асты ежевикадан 10 гектарга заказ берди. Ошонун көчөттөрүн даярдап атабыз. Аны мен бүгүн жартылайын даярдап койдук. Тилерин азыр көрүп калдык да. Аны көрсөтүп коебуз азыр. Бир аздан кийин көрөбүз аны. Тиккендер аракет кылгандар неме кылып атат. Силерден кандай көчө сортун алып атышат? Эми биз айтып эле келгенде эми көчөттөр бүт бардык көчөттөрдү, көп көчөттөрү, сортторду биз практикадан өткөрүп калдык. Эң азыр ежевиканын немеси Лохнес болуп атат. Лохнес болуп атат. Анын Вашингтон сорту аябай жакшы, бирок аны пока эл биле элек. Ал буга караганда бир жума 10 күн эрте бышат ал. Вашингтондун артыкчылыгы ошондо экен, ал буга караганда бир аз катуураак болот. Транспортабельный. Даамы бир башкача да, өзүнчө бир вкус бар анда. Бул Лохнести биз таттуу
аябай жакшы бышканда таттуу мөмө катары билебиз. Лахтейди кисло-сладкий катары билебиз. Кичине кычкылы кислинкасы бар. Вашито. Жок, сладкий. Ал да сладкий, бирок бир дамы өзгөчө. Дамы бир аны айта албайсың да, бир башкача бир вкус бар да андачы. Эми эксперимент кылып өстүрөм дегендер болсо, вашитону кичине эртерээк түшүмгө кирем десеңиздер, вашитон заказ кылса болот. Вашито заказ кылсын. Азыр эми бул жерде көчөттөрдөн азыр лахнесский көчөт заказ болуп атат. Эми мындай крупно болуп аткан да. Анан жо вашитону ал неме кылышып атат. Лохтейден өтө количество аз. И начезден да количество өтө аз. Начестин бир артыкчылыгын айтып кетпейсизби? Айырмасын лахтестен. Начес немелердин ичинен, ежевикалардын ичинен чоңдугу боюнча аябай чоң болот. Эгерде жакшы караса, калибр аябай чоң болот. Ну бирок ал кислый болот ал. Кислый болот. Анан транспортабельность жагы жок. Начестикиби? Эзилип кетет. Ал уже сразу тердиңби, кичине карарганда эле терип туруп сразу продажага бербесең, ал уже эзилип кетет. Кийин кармаганда колдо эле бычылап кетет ал. Эгер начести өстүрсөңөр, анда дароо эле жеш керек же переработкага жибеш керек. Ошондой эмени билип коюшуңар керек. Мынакей бул аябай тажрыйбалуу дыйкандан сонун маалыматтар болот. Жазып алыңыздар. Бизде да суроолор көп болот. Кайсы сорт жакшы деп берип калат да. Мынакей ушул 3-4 сортту эле айттык азыр. Андан тышкары деле көп сорттор, кийин аларды сүйлөшөлү. Азыр негизги ушул эң биринчи орунда турган Лахнес көчөтү бар экен. Сизде бар азыр, заказ кылса болот, Заказ кылса болот. Келе берсин, заказ неме кылсын. Аларды мен өзүгө жараша сопровождение кылып берем, айтып берем. Өзүм кандай жасап атсам, любой время келсе көрсөтө алам аларга. Мен кайсы убакытта эмне кылып атам. Мынакей биякта азыр полиясында жүрөбүз. Оператордон суранып кетейин. Биякта биринде көрсөтүп коелу. Мына кышка даярдыктар болуп атат. Бизде урматтуу көрүүчүлөр урушпаңыздар. Мурун көрүп келаткандар кайра бир суроолорду берип атасыңар деп. Жаңы көрүүчүлөр болушу мүмкүн да. Туурабы, көчөт алгандар, жаңы киргизем дегендер, аларга маалымат керек да. Бир кайталоочу бир 2 суроо берип кетейин. Бул өзү Лахнес өзү ежевика качан түшүм берип баштайт, анан канча жыл убакыт берет, анан кандай процесси болот, ошону бир айтып койсоңуз. Бул эми жылда жаңылана турган нерсе, бул бере берет. Бул мисалы үчүн бир 20 жыл ойлонбой неме кылса болот. Көчөт урожай бере берет. Ну бирок эми азыр жылдан жылга баягы жаңы сорттор чыгып атат. Буларды деле биз которобуз. Эртеге бир жакшы сорт келип калсачы. Азыр менин өзүм мындай мүнөзүм ушу жакшы сорт изделдене берем да. Жакшы экен деп неме болсо, бүт немесин окуп чыгам. Жакшы жакты мен тигип көрөм. Азыр дагы ушу күндө дагы 2 сорт алып келдим. 2 сорт алып келдим. Аны мен уже эмки жылга практиковать этип көрөм. Эми кандай чыгат? Булардан лучше чыкса, анда мен ошону тигем. Мен малинаны дагы уже ежевиканы ушундагы неме кылам. Кайсы жакшы жаңы чыкты, тигип көрөм, жакса көбөйтөм, жакпаса жок кылам. Дамын жеп өзүбүзгө бияске Кыргызстанга ылайык болобу, ылайык эмеспи? Мынакей биздин каналды кайра айтып кетейин, көрүп туруңуздар. Кубанова мынакей канча болду? 4 жыл болуп калдыбы тартып жүргөнүбүзгө, 3 жылдан ашты да. Мынакей дагы эле тартып атабыз, дагы эле Кубанова бизди тосуп алып, мындай кичпейилдикке салып, ушундай сонун маалыматтарды берип атат. Биз ушул азыр айтып атат, дагы сортторду өстүрөм деп, эксперимент катары өстүрөм деп атат. Ушул маалыматтар кызык болсо, биз өзгөчө, мен дагы Кубанова ежевикага аябай кызыктым. Ошого дагы аябай өзүм дагы мындай маалымат топтоп атам. Бизге кызык. Сиз жаңы сорт өстүрүп, кандай тажрыйбага, кандай деңгээлге жетесиңер? Биз ошондо уруксат болсо тартып кетип туралы. Эч ойлонбой келип тарта бергиле. Мен ушул баягыдай моменттен пайдаланып, мен просто айткым келип атат да. Эми эл деген эл да. Элдин ичинде укмуш жакшы сорттор бар да, кээ биркилерде. Бирок аны биз билбейбиз да. Ал чыкпай жатат бир жерлердечи. Учпай өстүрүп атат. Эми алар өзү үчүн тигип койгон болушу мүмкүн. Ошондой немеле болсо бир маалыматка чыксын, биз барып көрөлү, булар менен сравнить этип көрөлү, салыштырып. Жакшы болсо ошолордан көбөйтөлүк да. Биздин Кыргызстаныбызга жайылсын, пайдасы тийсин. Биз тем более бул өсүмдүк экспортко чыгып аткандан кийин биз жакшы сортторду өстүрүп, өнүктүрүп койсок болот. Ошондо баягы сбыт маселелери жакшы чечилет да, эгер чогуу өнүксөк. Эми сбыт маселесине бүгүн токтолбойбуз. Азыр ушул көчөттөрдөн мындай көрсөтүп, аралап көрсөтүп бербейли? Бул жагы Лахнес, эми асты жагы жок, полный жок. Казып келдик азыр эми. Бул жерден мен мына бир мындай Лахнестин
көчөттүн немесин эле бир көрсөтүп коеюн мына. Ушундай типте эгилген келип туруп тартса болот, а? Ушундай мына көчөткө моолор даярдалган. Азыр элдин көзүнчө немени ачып туруп көрсөтөлүк. Көчөттөрдүн состояниясы ар бир нерсени өз учурунда жасаса, мындай булар мындай жакшы иштеп берет экен да. Өз учурунда дегенде мынакей азыр көчөттүн отурузуп аткан учуру экен. Отурузуп аткан дебедимби? Сатып аткан учур экен. Отурузган учур. Ошого жетишип аракет кылыңыздар. Истребительдер учуп жүрөт бакта. Көчөт. Мынакей. Караңыз. Тамырларды карасаң, ушул көчөттү көктөтө албаса анан Жумуш кылбай эле койсун анда. анда не дейбиз анан? Эч нерсе дей албайбыз. Караңыздарчы кандай оору жок, эмеси жок, мындай өнүгүп кетем деген көчөт да. Бул өз учурунда тигилген, өз учурунда неме? Мыналар уже ак тамыр эмес. Булар мына карарып атат, көрдүңбү? Маселе ушунда. Моолар аппак тамыр болот. Баштап кестечи. Алар жарабайт. Аябай аппак. Моолор уже мына карарып атат, уже булар бышып калды. Даяр деген белги болот. Мына ошондон билсе болот экен да, лайфхак. Азыркы заманбап тил менен айтканда совет лайфхак. Эгер могу көчөттөр аппак болуп турса, анда даяр эмес деген. Ал жаш деген неме да? Даяр эмес деген белги. Даяр эмес, көчөткө даяр эмес, ал жаш деген белги. Булар уже карарып баратат. Мынакей. Ооба. Өзүнүн бир калпына түшүп барат. Карасаңыздар мынакей. Карарып баратат. Бул уже адаптированный деп аталат да. Мисалы үчүн могу карасаң, тамыр деген мына укмуш да. Мен да мындай көчөттөр негизи жазгы көчөттөргө деле болот да, Азыр болот. Көчөттөр бар. Көчөттөр кенен эле. Буну деген эми азыр мисалы үчүн сиз каздыңыз. Канча убакыттан кийин отурузуп коюш керек? Бир жума туруп калса болбойт. Дароо отурузуш керек. Же барбы сурактор? Жок. Бул бир жумада дагы өзү эч нерсе болбойт, эгерде күнгө таштап койбосо. Күнгө таштап жосом шамал дагы аябай катуу кургатат да. Ошон үчүн биз буларды мындай качество болуш үчүн сразу пакетке салабыз. Пакетке аба кирбейт, өзүнүн немесин кармап турат. Нымдуулугун сактап турат. Нымдуулугуну 100% кармап турат. Жакшы, мына Лахнес, Лахтей, Натчес, анан Вашито. Куанова номерин калтырам. Куанова бересиз да. Номер калтырып жазып коюңуз. Кайрылыңыздар. Эң тажрыйбалуу, мен кайталап кетейин, эң тажрыйбалуу мына Кыргызстанда биз Агролайф билишибиз боюнча, балким башкалар бардыр, бирок биздин билишибиз боюнча мынакей Кубанова эң тажрыйбалуу. Мынакей ушул кишиден алсаңыздар жаңылбайсыздар. Сизге туура совет берет деп мынакей мен өзүм деле 4 жылдан бери тартып жүрөм бул кишини. Ошондуктан мен дагы мындай толук ишеним менен айта алам да. Көчөткө кайрылыңыздар Кубановага. Көчөт менен бизди Кыргызстанды кубандыра бериңиз. Эми бул жерде ушул моментте пайдаланып не болуп атат. Кээ биркилер баягыдай совет сурап атат да, эмес. Совет сурагандар аябай көп. Кандай кылам? Эми мен бар советти айтам, мисалы үчүн кайсын эксек болот, кайсын эксек болбойт. Бул көчөттөрдүн азыр эле айырмачылыгын айттым. Лохнес менен Натчезди айтып бердим го азыр. Ошол сыяктуу өзүм жакын эле кишим. Эми ачык сурай албай, ушунду бирөөлөр сурап атат эле, ушунун айырмачылыгы деп неме кылды. Ал көрсө өзү тиге турган экен. Ошону эми кайсы бир киши, кайсы башкалар ушунду жакшы деп неме кылган экен да, немени, Натчезди. Анан ошол Натчез тиксемби деп ойлонуп калган экен. Анан дагы бир айтсам башкалар капа болушу мүмкүн. Рем сорттордон дагы бир неме кылды да. Ушу 2 сорт. Мен 2 сорт тең тикпе деп айттым ага. Анан жо мен айткандан кийин ал жо сүйүнүп баада неме болуп кетти дагы.
мен уже ошондон байкап калдым да ананчы. Бирок мен туура эле башымдан өткөн себепти айтып бердим. Практикам дагы болгон немени айттым дагычы. Аке, мен да ошо бир нерсени айткым келип атат. Быйыл сиздер баягы ящиктеп берип атпадыңыздар, Ооба. үйгө барып ош тийгизип атты, кесиптештер, коллегалар ош тийип атты. Анан кээ бирлер биринчи жолу көргөндөр болду. Анан жеп көрүп, сонуп турбайбы аябай деп мактагандар болду. Анан элге жагып атты да. Мындай новинка болуп атат биздин Кыргызстанга. Чет мамлекеттерде балким өнүгүп жеп аткандыр. Биз эми өздөштүрүп келатабыз. Анан эң негизгиси бул мурун бизде маалыматыбыз жок болгондуктан дыйкандар да ежевика деп эле өстүрө берчү. Анан кездешип калат кишилер. Биз жегенбиз, ежевика жаккан жок. Кычкыл болчу, ачык болгончу деп. Ушул боюнча бир айтып коесузбу? Эмне үчүн мурун кычкыл ежевика жеп каласыздар? Мурда ежевика баягы дикий ежевикалар болчу. Алар кычкыл болчу. Аларды биз деле жечүк. Кычкыл болчу. Көп жей албайсың аны. А булар азыр лабораториядан чыккан немелер. Лабораториядан азыр ар кандай немени чыгарып атат. Мына азыр ушу сорттор эле. Алар колючкасы менен дикилер. А буларда бир да колючка жок. Тикедеги жок. Анан бир эле ежевика колючкасы жок болсо дагы бирөөсү сладкий болуп атат, бирөөсү кислый болуп атат, бирөөсү кислый сладкий болуп атат. Ар кандай болуп чыгып атат. Лабораториядан каалаган заказыңды чыгарып берет азыр. Эми азыр заман өнүккөн убакыт. Сортовой эмелер чыгып атат. Бул деген мен деле айта алам азыр бүгүнкү күнү ушунча тартып жүрүп, сиздерден маалымат алып жүрүп, бизнес кылам десе, мен деле бир жерден азыр бир 70-80 соток алып лахнес менен бизнес кылайын деп атам да. Бул бизнеске ылайыктуу сорт экен да. Ылайыктуу. Эгерде жакшы карасаң, өзүн өзү актайт бул. Ойлонбой эксе болот. Өзүбүз да даамсызып жеп көрүп аттык. Бир гана бул жерден эмес, көп жерден Бишкектин булуң бурчунан жеп көрүп аттык. Сону жагып атты да. Мына өзүң айтып атасың, мына 3-4 жыл мурда эл билчү эмес эле деп. Азыр жылдан жылга эл жакшы билип атат. Мисалы үчүн мурдагы жылга караганда былтыры уже объем жакшы эле өстү. Биткендер дагы өстү, продажасы дагы жакшы эле болду. Бирок баа ошондой эле. Сбыттын баасы. Былтырга караганда быйыл элде көбөйүп калды. Бирок ошого жараша эл жакшылап билди и ошого жараша кетип атат азыр. Ошо мага да бизге чалышат да лахнес сорту депчи. Ошон үчүн бул эми таттуу болгондон кийин бала чака да жей берет, өзүбүз да жей беребиз. Жейле берген сайын бул жакшы өтө берет деген сөз да. Аябай жакшы. Мисалы үчүн биз азыр, например, мен өзүм кимге ар бир адамдын организми ар кандай нерсени требует этет да. Мисалы үчүн мен малинаны көп жей албайм. Малина мага мында суук келет. Сразу баягыдан кылчу. Ежевика, компоту деле, варенасы деле отказы жок. Жегенде деле неме кылбайт. Бул ысык болот бул. Мен калориясы көп мондачы. Вареньясын жедим да. Могу жакында эле жедим. Саз айылынан. Аябай сонун жакты да. Сонун. Анан сурасам, ошо вареньяны жасаган кишиден сурасам, сахарды аябай эле минимальный, эң эле аз колдондук дейт да. Лахнес сортуна аз эле колдонсо болот экен. Переработка кылса, мынакей расходу азыраак болот деген нерсе да. Бул просто али бирге бир кошуп туруп эле, муң теги негизгиси немеден аралаштырып бериш керек экен да. Майдалап бериш керек экен. Бул али малинада болуп майдаланып кетпейт экен да. Не деп коет эле майдалаган. Атын унутуп атам. Блендер. Блендер сыяктуу кысасы ошентип бир майдалап берсечи, вареньясы укмуш болот. Жанагы эме сөөктөн эме кичинекей косточкалар жок болуп калат. Жок, косточкалар болот. Просто али өзүнүн эмеси майдаланып кетет да, село туруп калбайт. Ежевика боюнча маалыматтарды, суроолоруңарды бере бергиле. Биз дагы да чыгарылыштар жасай беребиз. Келе малинага өтпөйлү. Малинанын кайсы сорттору бар, анан качан заказ кылса болот, кантип заказ кылса болот? Барбы малина азыр? Малиналар бар. Малиналардан азыр заказ кылса болот. Кайсы сортторуңуздар бар? Полька, Палана, Маравелла, Индрасадера, Паланес. 5 сорт бар экен. Булардын эми малина боюнча уже элдер көп билет. Малина жакшы маалымат бар экен. Эми өзүңөр Илгертеден эл малина менен иштеп жүргөн, билет, жакшы билет. Ежевика боюнча кичине көбүрөөк суроо бердим. Малина боюнча эми телефондорду калтырып коем, мынакей 5 сорту айттык, ана өзүңүздөр кененирээк сурап билип аласыздар. Эч ойлонбой звонок берсиң. Мына жерде малинанын операторунан сурап көрөм, мынакей могу жер малина, бияк ежевика болсо. Бияк малина. Биякта эмне сорт? Бул быйыл тигилген неме.
свежий жаңы экен, бирок бол түшүмдөр бар экен го. Быйыл тигилген мына карасаң мына. Быйыл тигилген бул сортун азыр айтпай эле коеюн. Бул сорт башка сорт. Быйыл тигилген мына. Осы есе болобу? Конечно. Калибрлар соңку го, чоң. Караңыздар. Кичинекей барбы? Кичинекей жок, Жок. Эми тамак чекпей. Караңыздарчы. Биякта үстүнөн карасаң эчтеке жоктой эле көрүнөт, бар экен да ичинде. Просто бул Давайте мен бул калаканга толтуруп коеюн, уруксат болсо. Түшүмдөрдү бүгүн 20-октябрь, урматтуу көрүүчү. быйыл тигилген неме могу барсаң Дагы берет экен да. Кар жаганга чейин берет экен да. Просто бул эмки жылга уже күчүнө кирет, анан уже Эндира Садира. мисалы үчүн айтышы мүмкүн да. Мисалы үчүн могу кара. Ар бир немеде эле бар да. Мына Калибри чоң экен го. Иә. Бул сорт дагы бул башка сорттор. Кононун сырларын айт. Эми ладно, эмки чыгарыштарды айталы. Буюрса. Буюрса биз көп эле келип атпайсызбы биз? Оода, могу кара могу. Могуларды. Ар бир неме сразу эле берип атат да могу. Мынтип тартымышып этип терип алып жейли азыр. Жей. Караңыздар. Буюрасың жей бергиле. Караңыздарчы. Кар жаганга чейин бере берет экен да бул да сорт, Акырындан остип жей берип, бул эми ежевиканын расходтору, малинанын расходтору кичине кеп кылсак, цифраларды, точный цифраларды эми айтпай эле коелу. Айырмасы кандай болуп калышы мүмкүн? Ежевикага көбүрөөк расход кетеби же малинага? Бирдей эле. Бирдей эле, эч кандай неме жок. Плюс минусу бар. Каттуу Каттуу экен? О? Мен азыр полный элита сортторго өттүм. Полностью бардык жеримди элита сортко өткөрдүм. Буюрса мына 2-3 жылда ошо сортторду бардыгын өзүнчө тартабыз. Ой, соң экен вообще. Мына тарта берип. Остип туруп жеп көрсөң. Жеп туруп кандай экен? Жөн остип айтсаң? Жана остигем. Жедиң беле? Келатып, ал жакта башка сорт эмеспи? Ошол эле, Ошол. Кандай экен? Ошо вкусный экен. Бул берки сортторго караганда да вкуснуйраак го. Эми буну азыр Куанова сыр кылып атат, эмки чыгарыштардан эми чыдамсыз менен келип тарталы бул сортту. Эмки чыгарыштарды ачасыз да, сырын. Буюрсаң, көп сортторду ачабыз. Бул эми мен ойлойм, туура кылып атасызбы депчи, анткени баягы маалыматты өзүңүзгө топ 100% уверенный болгондон кийин анан жарыялаш керек, Бүт бардыгын айтпасаң, эми биз деле адашабыз да. Анан ошо аркабыздан сөз калтырып албайлык. Мына соңку деп алып анан момундай проблемасы болуп туруп, кийин билип алгандан кийин болбосо элге жарыялап алып туруп анан. Ооба, туура. Эми чыдамсыз менен мындай сабырдуулук менен күтө туруңуз, биз силерге бул сортту бир бет ашарын кылабыз, Эмки жылы буюрса малинанын көп сортторунан жаңы неме беребиз. Мына биз азыр монтуп уже үстүнгү зымдан астыңкы зымга түшүрдүк моголордучу. Астыңкы зымга түшүрдүк. Уже кышка дайыркечилигин көрүп атабыз азыр. Уже бүт баары мына баштары ийилип, неме болуп, моголор уже күнгө бышып азыр. Уже даяр болуп атат. Али кичинекей бир аз сууктарга неме болуп отурган болуп, өзүнүн кожалары уже суукка бышып, ысыкка күнгө бышып, уже көчөттөр уже даяр эле. Эми биз буларды жаткырып баштайбыз. Көчөттөрдү алып алгандан кийин уже биз немени полностью жерге жаткырып туруп, анан уже суук түшкөндө уже агроспан менен жабабыз. Түшкөнгө чейин биз азыр мында буну немелерин бышырып алыш керек да, күнгөчү. Ысык суукка бышырып алыш керек мону, кожасына. Болбосо жана али үйдө эле турган көлөкөдө өскөн бала менен мындай постоянно күн көрүп жүргөн баланын айырмасы бар, аппак менен мындай неме болчу. Ошондой болуп калат могучу. Могу уже назик болуп калат. Ошого могу ысык суукка бышыш керек. Сиз ошондо качан токтоттуңуз? Түшүм жыйнагандан же сентябрдын баштарында эле суу бербей токтоттуңузбу?
сентябрдан где-то орто ченинен өтүп токтоттум. Суу вообще берген жоксуң, э? Берген жоксуң. Ооба, жер мына баягы какырап турат азыр. Азыр мына көчөт даярдап атабыз. Заказ боюнча сортун айтпай эле коеюн. Буяктарды мына тартып койсоң болот, мына сорттор боюнча. Ушунун ичинде баягы бышкан немени кызымдын мээнетини алып чыктык бияка. Азыр камера биякта бурулсун. Караңыздарчы, урматтуу көрүүчү. Могу түшүм. Мына кызымдын мээнетин карасаң, мына аяс мындай кубана турган, мына чынында кубана турган, туурабы? Көз кубанып атат. Караңыздарчы. Буну атайын жасап койгон жок. Бул деген жаңы эле үзүлүп келди да. Ошону атасына көрсөтөйүн деп ата алып чыгыптыр. Биякта эми үй бүлөңүз менен иштейсиз да, э? Кыздарыңыз майына жеп коюп жүрөт биякта. Семьям деле, балдар деле жардамчылар көп немелер. Мен эме деп кошкум келип атат да Кубанага. Бизде эми шаарда жанагы химикат менен чоңоюп атабыз. Тилекке каршы. Абабыз таза эмес, жакшы эмес. Эми Кудайга шүгүр деш керек, бирок эми баягы айылда биякта сонунда мынакей бала чакаңыз ушундай мөмөлөр жеп атат. Айылда таза аба менен. Бир жагы таза аба, таза аба. Анан суусу да таза, абасы дагы таза. Анан мыналар өздөрү деле бышат экен да, жумушка деле, окууга делечи, мына телефонго алек болбой. Анан булардын мисалы үчүн буякта мына эчкиси турат. Эчкинин сүтү аябай дары деп. Ошого постоянно эчки неме кылат. Өздөрү алып чыгат, карайт, жемини берет. Буларга көңүл бурат, мамасына карайт, инелерине карайт. Жакшы, рахат эмеспи? Мен айтып атам, урматтуу көрүүчү. Бул YouTube'дагы видеолор кылымдан кылымга технический мындай карап келсек, биз деле жок болуп калышы мүмкүнбүз. Биздин бала чакабыз да жок болуп калышы мүмкүн. Небере чөбөрөбүздөн бери ушул видеолорду көрүш мүмкүн да. Ооба. Мынакей, биз бүгүнкү күнү мынакей ушундай түшүмдөргө жетип аткан дыйкандарыбыз бар. Бул биякта кайра көрсөтө берели. Анан ушу силерге деп алып чыгыптыр, конокторго деп. Кызыңыздын аты ким? Бурулай кызым. Бурулай кызым. Була кийин чоңойгондо мынакей көрөт, видеолоруңузду көрсөтөсүңөр бала чакаларга. Мына момундай түшүм менен биз момундай түшүмдүр кубандырчу биздин атабыз да. Мына үй бүлөбүздү өстүрчүбүз деп. Чалышты кыска нуска кылалы деп Кубанова келгенде аябай көп суроо берип баштайбыз да. Анткени деген элдер дагы ошондой эле мен дагы аябай ежебикке кызыккандан суроо көп берип алам да. Ошондуктан чалыш кайра узун болуп кетип атат. Эми урматтуу көрүүчү, биз жыйынтык чыгарып коелу, Кубанова. Келе көчөттөрдүн бааларын айталы. Кантип келип алса болот, анан кайсы числолордо келе берсе болот. Кайсы дареке келсе болот, ошондон бери айтып коюңуз. Менин телефонум 24 саат иштеп турат. Бүт бардык номерлер иштеп турат. Адрес боюнча совхоз Ала Тоо, Каражагач айылында, стан 4. Ушул адрес боюнча келе берет. Анан келчүлөргө уже геолокация неме кылса, мен жой жиберем. Келип неме кыла берет, заказ. Кимдин көңүлүндө болсо, келсин, көрсүн, советтешсин, туура келсе алып кете берет. Көчөттөр уже 80 сомдон сатылып атат. Ежевиканын Лохнес сорттору. Лохнес сорту. Берки? Вашито болсо 100 сом болуп атат. 100 сом. Берки экөөсү болсо 40 сомдон болуп атат. Начеспи. Начез менен Лохтай 40 сомдон болуп атат. Мынакей бааларын да айта кеттик. Малинаныкычы канчадан болот? Малиналардыкы 25 сомдон Полька менен Палана болуп атат. Берки башка сорттор 100 сомдон болуп атат. Алар элитный сорт болуп Ооба, элитный сорттор 100 сомдон болуп атат. Мынакей урматтуу көрүүчү, урматтуу дыйкандар, жер айдасаң күз айда, күз айдабасаң жүз айда деп акыркы чыгарыштарда уже көп айтчу болуп атам. Мынакей көчөттөр 20 октябрдан башталып берилип атат. Кубанованын телефондорун канча 2 номер, 3 номер таштайсыз да? Ооба, алар. Ошолорду таштайбыз дагы. WhatsApp номер менен байланышыңыздар. Мынакей Казакстан, Өзбекстанга, чет мамлекет туугандарга да жөнөтүлүп атат. Алар деле байланыша берсеңиздер болот. Анткени Агролайфти бизди чет мамлекеттен да көп көргөндөр бар экен. Бүгүн келатып эле бизде Өзбекстан туугандар чалып калышты. Ошондуктан сиздер дагы келиңиздер, кош келиңиздер. Көчөттөрдү алып, маалыматтарыңарды мынакей тажрыйбалуу дыйкандан алып кетсеңиздер болот. Биз эми бүгүнкү чыгарышты жыйынтыктайлы. Эмки чыгарыштардан көрүшкөнгө чейин урматтуу көрүүчү. Ассаламу алейкум.